Anlamaya başla öyle. İnternetten boldu hoca özür çıkıp etti, bilinse bol çıkıp etti. Alo, oğul iştatı? Oğul atat. Oğul atat. Çıkıp etti da bilbeyim emne boldu. Oşoğa barılda kayda kilip çıkıyor. Masaya otursup. Жақшы болды. Qaysi to'ldi bile? Mana 8.15 so'rov. Göz fişka var iken, bir katılga tizilgen iken. Қалағандай екеуін алмаштырсақ болады екен, бирок эмне? Кошунасымен алмаштырсак болот экен. Мисалга, бул мен фишканы алмаштырып үчүн бул жак менен алмаштырсак болот экен, же бул жак менен гана алмаштырсак болот экен. Ошентип алмаштырып отуруп дейт. Кескесинен тизип койсок болот депчиler. Шундай кылып тизип койсок болотпу депчиler. Бизде ход эмне? Biz fişkanı koşunanın koşunası менен гана алмаштыра алат экенбиз. Мисалы, ушул фишка болсо, бул жак менен алмаштыра алабыз, же бул жак менен алмаштыра алабыз. Бул жерде биздин темабыз так жуп болуп жатат. Ошондуктан бул жерде так десек, анда бул жер жуп болот. Анда бул жер кайда эле так болот. Ошондой эле жол менен бул жак жуп болот, бул жак так болот. Эгерде бул жер жуп болсо, анда бул жерлер дагы жуп болот. Ошондуктан
Бул жерде айтсак болот. Жуптар менен жуптардын местасын алмаштырсак болот. Тактар менен тактардын местасын алмаштырсак болот. Эми фишканын өзүнүн местасыны бул жерде катардагы местаны 1 десек, бул жерде 100 десек, анда мындай болуп тизилиши үчүн эмне? 1 менен 100дүн четности бирдей болуш керек. Башкача айтканда экөө тең так болуш керек же экөө тең жуп болуш керек. Бирок 100 жуп 1 так болгондугу үчүн кайрадан мынтип тизип койгонго болбойт. Анткени эмне? Бул 1 тактар менен гана алмашылат. 1 каалаган такка барышы мүмкүн. Мисалы 99 менен алмашышы мүмкүн. Бирок 100 менен алмаша албайт. Ошондуктан обратный кылып тескерисинче тизип койгонго мүмкүн эмес. Түшүнбөсөңүздөр суроо болот. Мында устный деле ошентип берип койсок болот да. Түшүнүктүү. Бул суроолор анчалык эле эмес. Просто акылды кичине курчутуп алган. Башка турмам эмес. Мында өзеки деле эсептеп койсок болот да. Чуптак депчи. Ошентип эсептесек болот. Бул олимпиадада жазып Түшүнүктүү. Олимпиадалык суроолор бул жерде жок? Бул жерде көп эле олимпиадага чыккан же олимпиадага даярдык болгон суроолор. Angliya 68 дейт. Angliyada 68-жылы, 1968-жылы чыккан суроо экен. Бул суроону көп эле жерде көргөн болушуңуздар мүмкүн, ким билет. Эми аябай эле популярный суроолордун бири. Эмне дейт? B1ден B7ге чейин A1, A2, A7. Бул бүтүн сандар бардыгы. Булардын oyun almashtırılıp koyulgan месталарын almashtırып койгон эмеси B1, B2, B7 экен. Каалагандай almashtырган какой-то мемеси да, перестановкасы. Oyun almashtırılgan мемеси. Ошентип almashtırгандан кийин дейт. A1 кемтилген B1 көйтүлгөн. A2 кемтилген B2 ошентип A7 кемтилген B7 B7 жуп экендигин далилдегиле депчи. Ушул санын жуп экендигин далилдегиле депчи. A1ден A7ге чейин бүтүн сандар, ошонун эле oyun almashtırılıp koyulganдар B1ден B7ге чейин анан A1 кемтилген B1 көтүлгөн. Ушул сан жуп экенин далилдегиле. Кандай дедиңиз ошондо B1 B2 эмне болот? A1 A7 ушул сандарды месте алмашкандарда кандай oyun almashtırılgan memesi B1ден B7ге чейин. Артынан же астынан Каалагандай алмаштырылганы ушул да. Өзү бунун общий oyun almashtırılgan 7 факториал. Ошонун ичинен какой-то бирөөсү да.
Эми жуп экендигин аныктап дептир да. Ушул эми амалдын жуп экендигин далилдегиле деп işte. Bunu көп жол менен иштесе болот. Бирок эң эле популярный эми мен ошентип иштейм. Кандай кылсак? Буну жуп эмес деп алсак. Анда бул санды жуп эмес десек, анда так болсо, анда эмне болуш керек? Булардын баары таксан болуш керек, туурабы? Туура. Булардын баары так болуш үчүн эмне? Бирөөсү A1'дин бирөөсү так болсо, бирөөсү жуп болуш керек. Же бирөөсү жуп болсо, бирөөсү так болуш керек. Чтобы айырмасы так болуш үчүн, туурабы? Ошондо. Так, ошондо. Эгер неге işte Bulardın bardыгы так болуш үчүн эмне? Бирөөсү жуп, бирөөсү так болуш керек. Ошондуктан A1 taksan bolsa bul jup bolot. B1 jup boluş gerek. Eger A2 ошондо наболат болгондуктан бул жакта A'лардын өткөндө эшин ону эми ажырап өткөзүп майда эшик эме майда эмне деп коет сары Өчүрүп болот микрофонун. Анан микрофон бар мı? Koşa bolot da. Ооба. Калганын чирип калган деп тартып машинасын тартып. Ошондо алардын ичинен катасы таксан болсо, анда жети кемтилген к саны жупсан болот калганы. Туурабы? Ошондой эле бизде бул жакта канчта так болсо, бул жакта ошончо жуп болуш керек. Туурабы? Анда б'ларда эмне? Б'ларда к'та жуп болот. Жети кемтилген к таксан болот. A'лар менен B'лар бири-бирине
Окшош болгондуктан эмне? Бул жактагы так сандар менен бул жактагы так сандар бири-бирине барабар. Башкача айтканда, k барабар 7 кемтилген k. Бул жерден келип чыгат 2k барабар 7. Бул жерден не? K 7 бөлүнгөн 2. Башкача айтканда бүтүн эмес болуп калды. Ошондуктан бул сан так болушу мүмкүн эмес. Анда жуп. Ошентип далилдөөнү алты менен иштесек дагы болот. Же прямой далилдесеңиздер дагы болот. Бирок эң эле оңой жолу ушул депсе болот. Суроолор болсо берсеңиздер болот. İki oldu. Ayıcıkine yazdın mı? Ayıcıkine yazdın mı? Çıkışı öğrendi. Böyle bir şey ne yaparsın? Bak gibi. Ne sumkama gibi. Kaçlıktan akşam. Alo, Alo. Toşku yazılgan misaldарды сүрөткө тартып, группага жөнөтпөй соңор болобу суранчы. Бул иш видео тартылып жатат, муну жөнөтөбүз. Сахат етип ата. Рахмат. Саханат этилип жатат, Ошол суроону карасак. 36 биринчи жөнөкөй сандар менен баштапкы 36 жөнөкөй сандар менен магический квадрат түзсөк болотпу дейт. Магический квадрат дегендер билбегендер болсо эме кылайлы. Магический квадрат эмне? İçine sandal жазабыз. Ошо. Жазгандан кийин диагональный койсок дагы, вертикальный, горизонтальный койсок дагы баардыгынын суммасы бирдей болгон квадрат магический квадрат деп аталат. Мисалга 1ден 9га чейин эле 3кө коюп койсок, эмне? Алты, так. Ушул магический квадрат эмне? Баардыгынын суммасы бирдей. Бул жактан карасак дагы 15, бул жактан карасак дагы 15, 15, 15, 15, 15, диагональный карасак дагы 15. Ушул магический квадрат. Эми айтып жатат эмне? 36 баштапкы жөнөкөй сандар. Баштапкы жөнөкөй сандар кайсылар? 2, бул жакты койсок, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ошентип 36-чыга чейин барат экен да. Ошолордон 6-га 6 болгон. 36 6'nın kvadrat болгон үчүн ушул квадратты ошентип колтулсак болотпу дейт. Магический квадрат. Горизонтальный да суммасы бирдей болуш керек, вертикальный дагы, анан диагональный дагы.
ideya barmı? İdeya yok, oşunu özünüz aytıverin. Aha, ma'qul. Şöyle Zabekov. Egerde baldığının emne magitski kvadrat boldu desek de допустим boldu emiçi. Bolsa emne buların summası горизонтальный koşkondo ne? Общий summası какой-то bir A diye bolsun. Anda bul jağı da A boluş gerek. Bul jağı da A boluş gerek. A. Oşondo. Общий summa ne? 6A boluş gerek. To'rao jönököy 36. Baştapkı jönököy summасы 6A boluş gerek. A esептеп көрсөк, baştapkısı 2, jupsan, kalgandары бардыгы taksan bolup кетет. To'rao 3, 5, 7, 11, 13 kalgandары tak. 2 koşulgan taksan, anan taksan. 36 taksan bolgon üçün taksanların sаны 35'te. 35'te taksanını koşsak kaydılı taksan çıgat. 2 koşulgan taksan bul kaydılı taksan bolup kelişler. Taksan 6A'ga barabar boluş gerek. Bola alat mı? 6A bul jupsan. Bulacak taksan. Oşonduktan birbirine barabar emes bolgondugu üçün baştapkı 36 jönököy san menen magitski kvadrat tüzgөнгө bolboyt. Ошону менен бул суурдагы далилденди десек болот. Бул китеп жөнөтүп коем. Бардык суроолорду иштеген жокпуз, анткени оңой кайда эле окшош суроолор иштегендин пайдасы жок. Башкача суроо иштесек өзүбүзгө эле жакшы. Ошондуктан эгер кайда иштесеңиздер, ушунун ичинен өзүңүздөр иштесеңиздер болот. Жөнөтүп койгондон кийин. Дагы бир суроо. Таксан. Жакшы угулуп калды эже. О тегиз болсо, проскрипция болсо. Дагы ушинтип далилдейбиз да? Өзү Дагы айтабы? Жөнөкөй Первых 38 простых чисел болгондо деле ушундай алып кайт экен да мага. Бирок магитский квадратта ар дайым бир сандын квадраты болуш керек. 36 6-нын квадраты болушта. Кийинки сан 7 болуш керек. Эгерде башка 49 болуш мүмкүн, 7-нин квадраты. ушул учурда да болбой калат, Болбой калат. бул квадрат болуп атпайбы? Квадрат. Квадрат бардык жактары бирдей болуш керек. Квадрат болуп атат. Ал эми сандар жөнөкөй сан болуп атат. Жөнөкөй сандар жөнүндө да өтөбүз кийинки сабактарда буюрса. Азырынча көбүнчө так жана жуп сандар. Рахмат. Ушул суроону карайлы. Доскада birden 101'e чейин сан жазылат экен. Каалаганда экөөнү алып, алардын ордуна экөөнүн айырмасын жазып койсок болот экен. Ошентип 100 жол кылсак, эмне акырында бир сан калат. Ошол сан 0 болушу мүмкүн экен, 0 болбойт экенин далилдегели. Эки адам кошулду дейт. Кайла.
Suroo түшүнүктүү эле, түшүнбөсөк кайра түшүндүрүп беришим мүмкүн. Бул жерде каалагандай санды алып туруп, мисалга кыл жети менен 5 алсак, экөөнүн ордуна буларды ошол жерден алып туруп, айырмасын жазып коебуз. Башкача айтканда 42-ни коюп коебуз. Бирден 101ге чейин баарын кылып чыгыш кыйын. Аны жазып, ошо башкача сан болуп калышы дагы мүмкүн. Бизге эмне 0 болбошун далилдешибиз керек. Ошол эле жетиштүү. Кечиресиз, ошол жерде 47 менен 5-тин экөөнү тең жазбай эле 42 деп жазылып калып экен ошондой. 47 менен 5 алдыңкы менен жок болот да. Ошондо бул жерде 100 сан калат, 42 2 жолу кайталанып калат да. Ошентип кайра жасап 100 жолу жасаганда бир эле сан калат өз доскада. Ошол сан 0 болбошун далилдешибиз керек. Макул, бул 15. Бул жерде китепте кашанчы жазып коет, 15, 20, 15 деп. 15 бул суроонун немеси, уровени. 15 деген бул почти что областной суроолор десек болот. 20 бул республиканский да болуп калышы мүмкүн, андан да кыйын болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул жакшы эле суроо. Эми иштеп көрсөк, эмне? Мындай суроо. Жогорку татаалыкта жогорку татаалыкта суроо болот. Биринчи мына, эгерде ошо эки санды тандап жатпайбызбы? Ошол сандарды карап көрсөк. Ошол сандын биринчиси так болуп, экинчиси жуп болуп калса, анда бул экөөнүн ордуна эмне жазылып жатат? Экөөнүн айырмасы. Айырмасы эмне болот? Жуп менен такты кемитсек, так болот. Жуп менен так сан чыгып кетти, онун ордуна кайра так келди. Эми эмне? Экөө тең жуп болуп калса, жуп болсо, анда эмне? Экөөнү алып салдык, анын ордуна экөөнүн айырмасы жуптан жупту кемсе, кайда эле жуп кошулду. Эми экөө тең так болсо, эки такты алып салдык, алардын ордуна тактан такты кемсек жуп болот. Жуп коюлду. Ошентип, общий вариант ушул эле. Эми бул жерде ключевой нерсе общий сумманы карайлы. 1ден 101ге чейинки сумма. Бул барабар 101 көйтүлгөн. 102 бөлүнгөн 2. Башкача айтканда 51. 101. Башкача айтканда ошол да 5451. Бул сан не? Так сан. Так сан. Туурабы? Так сан болуп жатат. Эми ар бир ходдон кийинки канчалык өзгөрүп жатат, ошону карап көрөйлү. Бизде так сан бар. Эгерде биз тамдаган сандарыбыз эмне? Жуп менен так болсо, анда общий сумма бул да. Общий сумманан эмне? Жуп кете жатат. Кийин так чыгып кете жатат. Алардын ордуна кайда так сан келип жатат. Башкача айтканда эмне? Кемитилген эмне сан калып жатат бул жерде?
Bunu işlesek jup kelet. Taktan jup tükemken bolot. Oşonda ele jol menen ekinçisini da kalasak. Ofis summa tak, taktan jup tükemsek. Keyin koşosun jup. Bu жерден кайдалы tak kemtilgen jup bolot. Başkaça aytkanda kaydalı tak bolot. Bu жерден dagы kaydalı tak bolot. Üçüncü joldu kalasak. Üçüncü joldu. Üçüncü jolda da gale. Ofis summas tak, andan taktı kemtebiz. Kayda taktı kemtebiz. Kayda emne kelet? Koşulgan jup kelişti. Bul жерден emne? Bunu işlesek, taktan taktı kemitsek, juppa jup koysak, jup kemtilgen jup kalat. Bu жерден taktan juptu kemitsek, kayda tak. Kanday kod kılbasyk, emne eken? Bizge tak kelip çıgat etken. Oşondo 100 kod kılgandan keyin dagı sanыбыз tak bolot. Oşonduktan emne? 0 tak san emes, oşonduktan hiç kaçan 0 bolboyt. Oşonu men dalildi ayağına çıktı desek bolot. Qanday domen? Jup jana tak. Köpünçe jup jana tak. Bu jerdegi so'zlar ba'zi ele jup taktat. On bir bunu qiladi. Qo'shlaydi qizlar, kiyim chiqadi. Jup taktaldan oşol so'zlar 31 so'z bar ekan, anın içine işledik ko'nile. Şahmatı şaşki deydi. Şahmat oynagan bolsаңыздар керек, көңүңүздө деле шашки дагы эле ойноп эле жүрөбүз жашообузда. Bu temaga kilbey koysak da эле болот, азырынча көп нерсени өтүшүбүз керек болуп калат. Баштапкы судан иштеп көрөйлү. Канчалык кабыл алат экенбиз ошого карата. Beşke 5 bolgon doskаны дейт. 1'ge 2 bolgon доминонун мөөлөрү менен дейт. Сөктөрү менен толтурулат бул дейт. Ушул 2'ye 1 bolgon, бул 5'ke 5. Мындайлар менен толтурсак болот. Бул мындай болушу да эле мүмкүн. Бир эле обзаз эмес, 2'ye 1 болушу деле мүмкүн. Эч кыл доминонун көрсөтөлөт. Ошоларды толтурсак болот бу дейт. 5'ke 5 болот. Бул жерде дагы эле так жупту эле эсептесек болот. 5'ke 5. Başkaça aytkanda bul жерде эмне? 25 клетка бар. Biz доминонун ташын койгондо 2 клетканы жабабыз. Ошондо ар бир ходдо 2 клетканы жапсак 25 таны канчта домино менен жабып коебуз. Общий үстүнө чыкпаш керек, ошондуктан 25 takты 2 bölböйт, ошондуктан 5'ke 5 болгон досканы 1'ge 2 болгон доминонун сөктөрү менен жапканга болбойт.
Раскраска өтілепші. Неге бұл? Мындай қойса. Мындай қойса. Ал темаға кейін келелі, просто раскраска, бояу деген темаларды бар алып өтпесек, кішіне воображениеға келіш қиын болады да. Ошондуктан азырынча жұп тақтарды эле өтүп турайын. Суроолор болсо, суроо бериңиздер. Анан жарым саат өз алдынча ушул суроолорду кайда иштесеңиздер жакшы болмок. Андан кийин кайда баштайбыз башка теманан. Рецепт помню. Summa. Сумма четного числа нечетных слагаемых. Четных. Kitepti gruppa jönöt koydum.